сапарга чыккан адамдарга орозо учурунда орозо кармаганда кармабай койсо болот. Булар кийинчерээк кармап берет. Ошондой эле оорулуу адамдар да качан жакшы болуп кетсе кармайт, эгерде жакшы болбосо кармап бербейт. Үчүнчүсү хайыз, айыз көргөн аялдар да орозо кармаганга болбойт. Мен эл катар кармап кутулуп кое берейин десе дагы күнөөкөр болот. Ошон үчүн аялдар айыз көргөндө, нифас төрөгөндөн кийин келген кан, ошону көргөн учурда аял кишилер орозо кармайт. Эгерде кармаса бул адам күнөөкөр болот. Ошон үчүн ошол күндөр кармалбайт. Андан кийинкиси, урматтуу бир туугандар, сапарга чыккан адамдар. Эгерде бир адам сапарга чыкса, ошол сапарда жүргөндө, сапар деген бул 3 күнчүлүк жол деген, тагыраак айтканда 90 километрден көп. Кимде ким 90 километрден алыс сапарга эгерде ниет кылып чыга турган болсо, анда ошол адамдар дагы эгерде сапарда жүргөндө оозун ачып алса уруксат, бирок орозо кармаган жакшыраак болуп эсептелет. Бирок сапарда кыйналып, ошол сапарда орозого мындай орозону кыйнап кое турган, өзүн кыйнап койгон абал болсо, анда оозун ачканы жакшы болуп эсептелет. Демек, урматтуу бир тууганым, сапарга чыккан адам ошол орозо кармаганда эгерде кыйналбаса деле сапарга чыккандык үчүн оозун ачса болот, орозо кармабаса, эртең менен ниет кылбайт, а бирок орозо кармаган жакшыраак. Бирок сапарда жүрүп орозо кармаса, кыйналып калып, денеси олуттуу зыянга учурап кала турган болсо, анда бул адамдарга сапарда жүрүп оозун ачып алуусу милдеттүү болуп эсептелет. Бул жөнүндө Кур'ан-ы Каримде "Фаман кана минкум маридан ау аля сафарин фа иддату мин айямин ухар". Эгерде силердин кимдир бирөөңөр ооруп калса, же мусафир болгон болсо, анда ошол күндөр орозо кармабастан кийинчерээк күнүнө күн кармап берсин деген Кудай Тааламдын Кур'ан-ы Каримдеги Бакара сүрөсүнүн 184-аятында ушундай бир аят келет. Андан кийин, урмат, мисалы үчүн ушул мисалдардын бири кандай? Бирок ооз ачкыт дегенде, эгерде эртең менен сапарга чыгышты билсеңиз, эртең менен ниет кылбай коесуз деген. Ана эртең менен ниет кылып, саат 12-де 11-де сапар башталып, кокустан сапар чыгып калса, анда оозду бузбайсыз. Ал күнү кечке чейин кармап, эртең сапарда боло турган болсоңуз, ачасыз деген сөз. Айтор, эртең менен мусафир эмессиз, орозо кармадыңыз, анан түшкө жакындаганда сапар чыгып калып, сапарга кетип атсаңыз, ошол күн орозону толук бүтүп туруп, анан эртең менен ниет кылбай коесуз. Мына ушул, урматтуу бир тууган, туура болуп эсептелет.